ушул балдарыма эртең менен сүттөн жасалган кашан жакшы көрөт, ушуларды балдарга жасап. Кызыл Бел айылынан жергиликтүү кеңешке депутат Рахаттын дээрлик ар бир күнү эрте туруп, 4 баласын бакчага, мектепке, жолдошун жумушуна даярдап, арасында короодогу иштерди да жасаганга жетишет. Тыным албай ар качан аракет үстүндө. Арсен, үкаңды жөнөткүн, кеч калбасын. Рахат бул түйшүктү оор көрбөгөнү, болгону убакытты туура бөлүштүрүп, үй бүлө мүчөлөрү ар бир ишти чогуу жасап, бири-бирин колдоп турушат. Бош олтуруп калган убактысы жок. Депутаттык иши, мугалимдиги айыл элинин көйгөйлөрү менен эле чектелбей, өзүн өзү өнүктүрүү менен да алектениш керек. Айыл жергесинде күндө эрте менен туруп, үй жайды суу чачып шыгырып, короо жайды карап дегендей. Аялдарга дагы түйшүк көп. Анын баарына жетишиш керек. Бир гана эртерээк туруп, аракет кылсаң эле баарына жетишсең болот. 4 балам бар. Чоң кызым гимназияда окуйт, жатагы менен ошол жакта. Анан калган 3-өө үйдө. Мугалим болгону үчүн балдарымдын дагы сабагына кош көңүл карабайм. Бекер отурган, бош отурган убагым жок менде. Ар дайым бир нерсе менен алектенип, иш үстүндө жүрөм. Ар ким өзүнө тиешелүү эле жумуштарды аткара берет. Эгер жетишпей калсам, кайненем, кайнатамдар жардамдашат, жолдошум жардамдашат. Эгерде алар кичине үйдө бош эмес болуп, башка жактарда болуп калса, эркектин дагы аялдын да жумушун баарын өзүм аткара берем. Биз бөлүштүрбөйбүз, бул сенин жумушуң, бул сенин аялдын жумушу, бул эркектин жумушу дебейбиз. Анын баардыгыны үй бүлө болгондон кийин баарыбыз ортодо эле кимдин колу тийип, ким аракет кылып кыймылдаса эле ошол кылып жасап кете берет. Өзүмдү ар дайым жалаң алдыга аракет кылам, алдыга сүрөш үчүн. Үйдөгү жумуштарды биринчи үй бүлө дейт го, үй бүлөнү мен биринчи орунга коем. Убакытты туура бөлүштүрөм, анан көбүнчөсү өзүм зерикпейм. Бир жумушумду пландап аткарып жатып, биринин артынан бирине пландаганымда өзүм ойлонуп, азыр эмне жасайм, азыр эртең кайсын жасайм деп ар бир минутамды туура пайдаланышка аракет кылам да. Мен элдин көйгөйүнү элге аралашып жүрүп эле көрөмүн. Себеби аял адамга көпчүлүк учурда жашоо тиричиликте пайдалана тургандар аял заты болгон үчүн суу, свет барбы же айылдын көйгөйлөрү, социалдык маселелер барбы, ошолордун баардыгын мен өзүм элге аралашып жүрүп эле сезип турам. Анан көбүнчөсү WhatsApp группалардан, айылдын группасына кошулуп алганмын. Ошол группаларда кандай көйгөй болсо ошол жерде талкууланат. Ошол менен бирге той топурга, маарекелерге кайсы жакка барбайлы, ошол жерде кандай маселе болбосун, мен ошону өзүм ушул маселени мен колумдан келе экен, ушуну жасап көрбөймбү, ушуга жардам берип көрбөймбү деп колдон келишинче аракет кыламын. Кайрылгандар болот. Анан буга чейин мисалы үчүн чалуулар дагы болот. Рахат эжекейдин номерин берип койгулачы, ушуга кичине маселем бар эле, айтайын деп, ошентип элдин арасынан дагы көйгөйлөрүн айтып чыккандар болот. Анан колдон келишинче жардам берем. Эгерде кээ бир маселелерге өзүм түшүнбөстүктөр болуп калса, башка жактардан дагы кеңеш сурап, ошол адамдын, кайрылган адамдын маселесин чечүүгө аракет кылам да. Чоң түйшүк оор жүктү оңой көтөрүп, айылдагы активдүү айымдардын сап башында турган Рахат жөнөкөй мугалимдиктен депутаттыкка чейин өз аракети менен жеткен. Бир нече окуулардан өтүп, эл оозуна алынып, окуучуларына сапаттуу билим татыктуу тарбия берип, айылдагы көйгөйлөрдү чечүү жолдорун ойлонуп, демилгелер менен чыгып турган. Акыркы мезгилде айылда жумушсуздук күч болгондуктан, мигранттардын балдарынын маселеси, тарбиясына кам көрүү менен айылдагы кыз келиндер, жаштар өзүн өзү өнүктүрүп турсун деп, жергиликтүү бийлик менен эл аралык уюмдун өнөктөштүгүндө ата-энелер жана балдар үчүн атайын борбор ачуу демилгесин ишке ашыра алды. Айылда үйдө турган аялдардан, апалардан ар кандай маселелер жаралышы мүмкүн. Ошол аялдын көйгөйлөрүнө аялдар түшүнөт демекчи. Ошол биздин айылыбызда ошолдой аялдар менен иштөө, ошол өзүбүзчө кабинет ачып алдык. Ушул кабинет ачылгандан бери биз ушул жерде бизге эң негизги аял затына керек болгон темалардын
үстүндө семинарларды өткөрсөк деген максатыбыз бар. Ошондой эле бул жерге психологду анча мынча аталар менен дагы иштейбиз да, анда аталар менен иштөөдө айылдын аксакалдар кеңеши, айылдын имамы, ошолор менен дагы өзүнчө бир күн сабак болот. Юристти чакырып иштешсек дагы болот. Эң негизгиси эле бул өзү аты айтып тургандай ата энелер балдардын тиреги деп, балдар арасында, ата энелер арасында кандай көйгөй болсо ошол көйгөйлөрдүн үстүндө сүйлөшөбүз, семинарларды өтөбүз. Ошондой эле балдар менен мектеп дагы, ата энелер дагы тыгыз байланышта болуш үчүн ушундай семинарларды уюштурганбыз. Ошондой көйгөйлөр жаралбаш үчүн биз ар дайым мындай аялдарды маалыматтуулук менен камсыздап, маалымат алып, ушул жерде келип өзүнүн оюн кеңири ачык билдирип, китептерди окутуп, мына жакта бир өзүнчө балдар ойной турган бөлмөбүз бар. Ал жакта дагы балдар өзүн мындай эркин сезип, өзүнүн оюну кеңири бирөө менен сүйлөшө алып, аялдар дагы ошол өзүнүн оюну кеңири сүйлөшүп, бири менен чер жазышып кетет ушул жерде. Жаңы конуштарга депутаттын демилгеси менен электр тогу, таза суу жеткирилип, анын ар бир аракетин, демилгесин үй бүлөсү колдоп кубаттап турат. Активдүү айымды үйүнөн колдоо, ага дем берип, андан аркы иштерине күч кубат. Эртең турат, балдарны карайт, ишини кылат. Келиним менен жакшы. Үйдө немелерден калбайт эч. Баардык нерсени неме кылат. Мектепте иштейт. Аялдар жакшы бала, аялдар. Аялдын аралашканы жакшы да. Көп немелер, көйгөйлөрдү чечет жакшы. Биз жакшы карайт бизди. Эртең менен туруп айтам го, биз чайыбызды кылып, ама жолду кылып, баардыгын бүтүрөт. Мектептин ишини ham, неменин ишини ham, үйдүкүнү ham. Жакшы, ыраазыбыз биз. Колдойм. Кызыл Бел айылында акыркы учурда чечилип жаткан социалдык маселелер депутаттарга чечим кабыл алуучу кызматтарга кыз келиндерден көп болсо деген каалоосун жаратты. Мамлекеттеги болуп жаткан жумуштардын алдыга жылуусуна биз аялдардын салымы азыркы учурда жакшы эле. Бул коомчулук түшүнүшүбүз керек. Аялдарды ушул коомдук жумуштарга, ушундай эле айылдык кеңешке болобу, жогорку кеңешке болобу, аял затына болгон, аялдарга болгон квотаны мен ойлойм дагы жогорулатыш керек. Рахат бир эле учурда мугалим, ошол эле учурда депутат, ошол эле учурда жаш ата эне. Ушундай өзүнө окшогон, өзүнөн кийинки муундарга албетте үлгү боло алды, үлгү болуп жатат деп айта алам. Себеби дегенде Рахаттын ишмердүүлүгүн көрүп, биз деле ушундай жергиликтүү кеңеште депутаттыгыбызды коюп, элдин көйгөйүн чечсек болот экен, биз деле ушундай активист болсок болот экен, биз деле ушул жумушту жасай алат экенбиз деп суктанып, суктангандар дагы, анын ичинде кошо иштешкендер дагы Рахаттан мындай мотивация, Рахаттан кеп кеңеш сурагандар дагы болуп жатат. Мектепте мугалимдигин эле аткарбастан, айылга жетилген коомго да мугалимдик кылгысы келген Рахат элиттеги кыз келиндерди агартуу, өнүктүрүү, билимдүү болуусун самайт. Качан гана коом билимдүү, маалымдуу болгондо алдыга жылуу болот деп эсептейт. Мына биздин мен түптөгөн кабинет ушул. Мен өзүмдүн математикадан сабак бергендигим үчүн ушул кабинетти өзүбүз түптөп ошол жерде окуучуларга билим беребиз. Мектепте мугалим болуп иштеп калганыма 16 жыл болду. Келечекте мыкты балдарды тарбиялап, Кыргызстандын өнүгүүсүнө салып кошкон ул кыздар өсүп чыксын деген максаттамын. Биздин айылдын жаштары билимдүү болуш үчүн мугалимдер эмгектенишибиз керек. Ошол менен бирге азыркы учурда миграциянын саны көп. Ошол миграцияга кетпеш үчүн өзүбүздүн жаштар өзүбүздүн айылдан жакшы билимди алып, жакшы кесиптердин ээси болуп, келечекте ошол билим аркылуу өздөрүнүн нанын таап жеген уул кыздардан болуш керек да. Ошон үчүн билим берүү тармагына салым кошкум келет. Биздин айылыбызда эң негизгиси миграцияга кеткен жарандар көп да. Себеби жумушсуздуктан чет өлкөгө кетип бардык үй бүлөлөрдө, көпчүлүк үй бүлөлөрдө ата энеси шаарда экен, балдар ушул жерде көп да. Ошол жумушсуздуктан эгерде жакшы билим алып, жакшы жумуштарга орношуп иштеп калса, ушул Кыргызстаныбызда деле жакшы иштерде иштеп кетсе болот. Эл эмне дейт дебеш керек, үйдө отурбаш керек.
Ар дайым адам өзүнүн үстүнөн өзү иштеп өнүктүрүп өзүбүздүн коомубузга, айылыбызга жардам берип турушубуз керек да. Рахат Абдиллаева Баарлашуу ишеним укук коомдук бирикмесинин атайын окууларынан өтүп, долбоорлорго катышып активисттик аракетин бекемдеди. Баткен облусундагы чек ара аймактарында аялдардын лидерлигин бекемдөө долбоору Кыргызстандагы АКШ элчилигинин демократиялык комиссиясы тарабынан колдоого алынып, 2023 жылдын октябрь айынан баштап ишке ашырылып келет. Мында депутат айымдар чек ара аймактарындагы аялдардын лидерлигин, жарандык активдүүлүгүн жогорулатуу аркылуу тынчтыкты курууга салым кошуу максатында аялдардын лидерлиги, жумшак көндүмдөрдү өнүктүрүү, галс, гендердик сезимтал иш аракеттердин системасы, методологиясы, социалдык дизайн долбоорлорду иштеп чыгуу багытында бир канча окуулардан өтүп, билим тажрыйбаларын арттыра алды. Тажрыйбалуу адистер насаатчылык жардам берип турду. Бул долбоор саясий лидерлик аракетинде бир топ түрткү берип пайдалуу болгонун айтат. Депутаттардын, аял депутаттарды колдоп, ар кандай курстардан, сабактардан билим алдык, тажрыйба алдык дегендей, депутат аялдардын укуктары жана милдеттери тууралуу курстарга катышып, ошол өзүбүздүн милдет укуктарыбызды кеңири билип алдык да ошол бүгүнкү күндө. Депутаттык милдетим деп жергиликтүү бюджеттин бөлүнүшүн, айылдагы бир топ социалдык маселелердин чечилишине себепчи боло алган Рахаттын алдында дагы далай максаттары бар. Эң башкысы айыл жерлеринде өнүгүүнү камсыздоо үчүн коомду агартуу, кыз келиндердин активдүү болушуна көмөктөшүү. Ал үчүн ар бир инсан өзүн өзү өнүктүрүүдө аракетчилдикке жалтанбаса деп тилек кылат.